Kırgız çorolorunun Талас аймақтық Кыргыз чоро кошундарынын төрагасы катары 30 бүгүнкү саат 11-ге тынчтык чогулушка чакырганбыз. Ал жөнүндө мына шаардын мэриясына кагаз таштаганбыз, кат таштаганбыз жана биздин ички иштер министрлигине караштуу УВДга кат жөнөткөнбүз. Анан кечеги күнү сот болуп биз башка жакта жүрөт элек. Ошодон биз келе албай калдык. Анан момундай соттун чечими чыгыптыр. Чечим кылат. Талас шаардык жергиликтүү өз алдынча башкаруусу мэриясынын арызы жартылай канааттандырылсын. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин Талас аймактык Кыргыз чоро кошундарынын жетекчиси тынч чогулуш уюштуруучусу Туракеевке катышуучулардын 2014-жылдын 30-октябрында Талас шаарынын Борбордук аянтында тынч чогулуш өткөрүүгө чектөө салынсын. Чогулушка чектөө жөнүндө соттун чечимин чогулуштун уюштуруучуларына жана катышуучуларына алып чыккан күндөн тартып 24 сааттын ичинде жеткирүү Талас шаар жергиликтүү өз алдынча башкаруусу мэриясы жана Талас шаардык ички иштер бөлүмүнө милдеттендирилсин. Чечим жарыяланган учурдан тартып мыйзамдуу күчүнө кирет жана ага 24 саат ичинде Талас облустук сотунда даттанууга болот. Бул сот ишине сиз катыштыңызбы? Сот ишине мен катыша албай калдым, анткени мен башка жактарда жүрөт элем. Бирок сотто өздөрү чыгарып коюшуптур. Буну чечимди сиз барып мэриядан алдыңызбы? Бул чечимди мэриядан алган жокмун. Мага үйгө эртең менен алып келип беришти. Алып келип өздөрү тапшырып кетиштиби? Өздөрү келип тапшырып кетишти. Бүгүн ушул чечимдин негизинде наразычылык акциясын, тынч чогулушун токтотосуздарбы же бул айтылып калгандан кийин ошону өткүзөсүңөрбү? Бул эми элге айтылып калгандан кийин, тем более биз алдын ала укпагандан кийин бул нерсени өткүзөбүз. Эми өткүзгөндө да ошол ак үйдүн астында өткүзүүгө тыюу салынып атат. Анан биз буну жанында эле парк Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин алдында өткүзөлү деп ойлоп атабыз. Рахмат. Калыстыктын жогунан бардык нерсенин бардыгы туура эмес болуп атканын себеби азыркы эле болуп аткан сот процесси болуп атат. Бул жерде биздин ак жүрөк, мээнеткеч, элим жерим деген адамдарды, эл менен сатылбаган адамдарды камакка түшүрүп аткан мисал болуп атат. Жана дагы өздөрү айткан телевизордон сүйлөшүп атат. Эч убакта сатардын баасы тегереги 120 сом муну татырбай өзү сүйлөгөн. Ошол сөздүн туура сөздүн биз кабыл алып, азыр сатылдар ушты даже бадайлар ушты кылып биткенбиз. Мына азыр таштапты кылып ылдый кылып атат. Ал маселе. Андан кийинкиси сөз энергия боюнча биз мотивди кое бериш керек болду. Эми келип туруп бул ошол нерсеги чечимдер. Мисалы жанагы убактылуу өкмөт дейишти, же дагы бийлик мутагы дейишти. Ошолор кабыл алган нерсени эч бир аткарылбай кайра тескерисинче акырындап менчиктештирип эмне кылат чыгып кымбатчылык алып келүүгө мажбур кылып атат. Андайларды адамдарды Талас элинин чыккынчысы, провокаторлор деп эсептейли, туурабы? Давайте туура сөздү, чындыкты сүйлөйлү. Чындыкты сүйлөйлү, кереги жок. Эч кандай тигине дагы болсо жамандап берет жок, чындык жөнүндө сөз болсун. Аны эчеге беребиз. Азыр дагы ошо бийликке мен дагы эле нааразымын. Мына канча деген элди, мынакей эң биринчи эле мен баягы карганын көзүн чокпайт дегендей болуп, аялды жамандабайт деп айтышат. Бирок мен ушундай
койсунга ушундай катты ошо нааразы болуп атам да. Ошо мынакей өзү болсо мына бийлик мына революция кылып туруп мына биздин аркабыз менен бийликке отурду. Кандай экенин барлыгын түшүнөт. Мына эми мындай иштерди жасап атат. Эми өзү дагы ошо революция менен келди эле, эми революция менен кетет окшойт өзү дагы. Сотко азыр катыштым мен. Ал тиги болуп аткан пикеттин башынан баштап мен ошол жерде катышкам. Бирок жанагы бөлгүнө ошо мага окшоп жүрөгүн чаап, эл үчүн деп мынакей келе аткан жакшынакай мына аймандай балдарды мынакей камап отурат. Бирок ал жерде бар эмес беле, мен өз көзүм менен көргөм. Ал жердеги ал жанагы өрттөлгөн машина ал деген өз бийликтеги жасаган адамдар кен ачылсын деп кенди жаппайлы деп туруп жасаган иш ал жерге машина өзү ошол жерге туруп калган. Аны эч ким апарып туруп жолдун дал ортосуна койгон жок анычы. Өрттөгөндө ал балдар эмес. Ошону мынакей биринчи жолу ок атылды, экинчи жолу дагы ок атылды. Ок атылгандан кийин машина өзү барып туруп жарылып кетти. Мен мына өз көзүм менен көрдүм. 5 убакыт намаз окуйм. Мынакей канча деген элди лечение кылып мынакей мына элди кармап атам мен. Мына бул жерде дагы жалоо болуп атат. Бирок бар эмес беле, азыр бийликтеги адамдарга бирөөнө да ишенич болбой калды. Сөз берелиз да анан бул кайрылууну окуп коелу макулбу? Сеткен убакта тиякта сот иши жүрүп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Ошо биринчи Аллахка кайрылам, экинчи сиздерге кайрылам, үчүнчүсү Тарас жергиликтүү бийлиги, төртүнчү жанагы жогорку бийлик жетекчилерине кайрылам. Баягы коррупция деп атат, нары бери деп атат, бу жерде эч бир жылыш жок. Бул жерде Бакиевдин жоктугу эле болбосо, башкасы баары ордунда тур. Жети күр турган элек. Улуу байкем дүйнөдөн өткөнүнө 2 жыл болот быйыл. Мына бир кабыргам кайышып тур. Мына азыр бүгүн экинчи кабыргам кайышып тур, бир туугандар. Бир туугандардын эң тынчылы, мына Аллах деле билет. Мына Кожогелдиев, Кайманат Осмон деп коебуз, Чынаты Чыңгызхан, ошол бала чыркырап камалып атат. Ал тоолады мынакей азыр окуу барарга бүт кийими жоготтур. Мен деле жаңы тирлик, мына мен деле жаңы тамым бүтүп, мына ошону айрып бүтө албай отурум. Тияк бияк стройкаларым болуп отуруп, жардам бере албай кыйналып отурамын. Мына иним чындыкты айтып койгон үчүн камалып отурат. Мына бул үчүн ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок. Акаев да жооп берген жок, Бакиев да жооп берген жок. Мына эми Сыралдын үчүн эртең эч ким жооп бербейт. Бир туугандар, мына мейли да камаздын, мейли. Сени да камаздын, кыргыз элин камап бүтө албайт. Кыргыз элин бир гана нерсе токтотот, бир туугандар, чындык токтотот. Чындык, башка алдамай, көз булмай. Бүгүн мына жалган африт фирмалар келип иштеп атат мынакей. Күлтөр эмне болуп атат? 20 акционер бар экен ал жерде. Эч бирөөнүн да аты ачылбайт, бир туугандар. Мына Сыралдында ошондой кейип болот. Кыргызстан эли мына бүгүн кабыргасы кайсы ушундай өзү менен өзү мындай кандайдыр эки жаат болуп тур. Эртең буга бир чатак чыгып кетип кимге бирлик бере алат? Эч ким бере албайт, бир туугандар. Мына үчүндөгү окуя эмне болду? Ушу Тарас жергиликтүү бийлик укпай отуруп, ошого келип эң акыры менин иним кармалып атат. Иним эч кандай күнөө жок. Бул жерде албетте катышуучу карапайым дыйкан эл болгон. Ага барууга эч неме болгон. Бул жерде негизи провокация болуп кетти да. Эптеп инимди колго түшүрүштүн бир айламалы болду. Жоганын дары тур, сен өзүң чегараңды кайтар деген аны мамлекет жок болуп атат. Мына ошондуктан мен сиздерден суранат элем. Айланайын таластык туугандар. Мына ушу таластык маселесин чече турган бир мыйзамдуу жол бар. Ошо мыйзамдуу жолду жасаш керек. Ошондон кийин жасалбаса, анан кийин эл анан өзү чогулуп, жалпы кандай чечилсе ошо жолго барыш керек. Ал элдин өзүнүн укугу. Ал мыйзамдуу жол ар бир айылдан 3төнбү, 4төнбү şu жерде курултай кыймылынын структурасы өзүнүн координаторлору бар. Чогулуп бар бир айылдан бир 3төн делегат шайлагыла. Ошону айыл шайлагыла. Азыр биз мындай бир жоба иштеп чыкканбыз. Ар бир айылда 40 адамдан турган комитет түзүлсүн. 40 адам ошол айылдын тагдырына жооп берсин. Ошол айылдагы ызык сууктун бардыгы ошо 40 адам талкуулап мойнуна алсын. Ал 40 адам ошол айылдын ичиндеги эң бир таза адамдар болуш керек. 20 жаштан бир 65 жашка чейинки адамдар болсун деп атабыз. Мына ошол 40 адамдын ичинен 3төн адамды делегат кылып шайлагыла. Мына ошол 3төн адамга мыкты адамдар болсун. Чынчыл, улутчул мындай духу бар. Элди алдабаган, кызмат кыла турган, өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтып келе турган адамдар болсун. Жигиттер болобу,
же болбосо аксакал адам болуп ал эч кандай мааниге ээ эмес. Эң негизгиси өзүңөр ишенип, айылдын тагдырын 3 адамга тапшырып, делегат кылып, шайлагыла, протокол менен жөнөткүлө. Мына ошо 3 адамдан келсе 97 айыл бар экен, мына 100 айыл дейли 300 адам келип ушул жерде Талас областынын тагдырын чечсин. Мына ушул кабыл алынган, ушу делегаттар кабыл алынган чечим бул элдик аймактык курултай болот. Мына ушул чечим легитимдүү болот. Жогорудагы маселелерден улам баш мыйзамдын 52-чи беренесине таянып, жакынкы арада Талас элинин курултайын өткөрүүнү туура деп таптык. Талас элинин курултайына чейин биз нааразычылык акциясынын катышуучулары тиешелүү бийлик бутактарына төмөндөгү талаптардын аткарышын талап кылабыз. Бурчак сатуу баасы эл аралык базар баасына ылайык келтирилсин. Экинчи талап. Талас облусунун аймагына караштуу тоо-кен байлыктарын чалгындоо, казып иштетүү иштерине 3 жылга мораторий жарыялансын. Үчүнчү талап. Казакстанга чектеш аймактардагы такталбаган же талаш тартышты жаратып келген чек ара маселелери жергиликтүү элдин кызыкчылыгын эске алуу менен тез арада чечилсин. Төртүнчү талап. Шыралжын кенин чалгындоого каршы чыккан нааразычылык акциясынын катышуучуларына куугунтуктоо иши токтотулуп, аларга карата мыйзамсыз козголгон иштер кыскартылсын. Бешинчи талап. Электр энергиясынын баасы өзгөртүүсүз калып, чектөөлөр токтотулсун жана электр энергиясынын кризиске алып барган тиешелүү кызмат адамдары жоопко тартылсын.